Эч жакка чыкпоо тилкаты менен үй камагына чыгарылган мурдагы муфтий Максат Токтомушев Москвага барды. КМК тарабынан кармалып эч жакка чыкпоо тилкаты менен үй камагына чыгарылган мурдагы муфтий Максат Токтомушев Москва шаарына барды. Жазира Талайбекова аттуу Facebook колдонуучусу мурдагы муфтийди УКМКга Москвага барып келүү суранычы менен жазган арызын жарыялады. Анда Максат Токтомушев 23 майдан 25 майга чейин Орусиянын Москва шаарында барып келүүсүн жазган. Анда ал Москвага Мавлид майрамына карата бара турганы жазылган. Белгилей кетсек, буга чейин муфтияттын бухгалтери өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен кармалганы маалымдалган. Ага улай эле муфтий Максатбек Токтомушев кызматынан кетүү тууралуу арызын жазганы белгилүү болгон. Каракол шаарындагы зоопаркта эркек Түркстан сүлөөсүн пневмония менен ооруп калды. Бул тууралуу БГН коомдук фонду Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Маалыматка ылайык, кот аттуу эркек сүлөөсүн этиологиялык белгисиз эки тараптуу пневмония болуп калды. Түндө биз аны тез арада реабилитациялык борборго алып келип текшерип көрдүк. Рентген нурларын алып текшерүүдөн өттү. 6 жыл мурун ал тоодогу өлүмдөн куткарылган. Биз азыр анын өлүмүнө жол бербөөгө аракет кылабыз деп белгилешти фонддон. Тажикстанда айдоо аянттарын чегирткелер каптап жатат. Тажикстандын Айыл чарба министрлиги чегирткелер айдоо аянтынын 83.944 гектар жеринде жайылгандыгын билдирди. Бул тууралуу Тажикстандын басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, учурда 67.000 гектарга жакын аянтта химиялык тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Чегирткелер көбүнчө Хатлоон районундагы эгиндерге коркунуч туудурган. Министрликтин алдындагы чегирткелерге каршы күрөшүү боюнча экспедиция иштеп жатат. Алар учурда талааларды чегиртке басып кетпөө үчүн бардык чараларды көрүүдө. Айыл чарба министри Сулейман Зиодзода 1 ай мурун чарбаларды чегирткелердин жайылып кетиши мүмкүн деп эскертип, жергиликтүү бийликти курт кумурскалар менен күрөшүү чараларын көрүүгө чакырган. Бирок курт кумурскалар өлкөнүн бардык чөлкөмүндө кеңири тараган жана коңшу мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана биргеликте иш алып барууну талап кылууда. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча чегирткелердин үйүрү да бир жылда 2500 кишини тойгуза турган эгинди жок кылышы мүмкүн. Момбеков Дастан Догоевка каалаган убактыңда кызматка келесиң, сенде эч ким эрке болгон эмес. Бүгүн 25 майда Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Рыскелди Момбеков Коопсуз шаар долбоорунун 2 этабында 2 адам камакка алынганын эске алды. Эми мындай да ошо кыргыз өкмөттө таң каласында таң көрүшү. Сиз мен билгенден каалаган убакта келесиз, каалаган убакта кетесиз. Толкунбек Абдыгулов экөөңүздөр да эрке эч ким болбогон чыгар. Сиз бул кызматка экинчи жолу келип атасыз. ГРС'те да болдуңуз, президенттин кеңешчиси да болдуңуз. Мен эми ушул Коопсуз шаар долбоорунун башында сиз тургансыз, экинчи этабын сиз өткөргөнсүз. Май айында келип тендерди, конкурсный комиссияны түзө коюп, бирок конкурстук комиссиянын уруксаты жок, чечими жок эле электрондук чечим менен жеңүүчүн атап, анан октябрда кол койгонсуз да. Мына ошол азыркы күнгө чейин ишке ашпай келатат да. Ошону ишке ашырыш үчүн келдиңизби, же мөөнөтүн узартыш үчүн келдиңизби? Түз суроо. Мен ал тендерди мен жарыялаган эмесмин. Мага чейин болгон. Рыскелди ичинде. Коопсуз шаар долбоорунун экинчисиби? Ооба. Кандайча 2018-19 жылы декабрда сиз каякта элеңиз? Мен ал октябрда. Жок, мен 2019 дайындалгам. Бул тендер мага чейин дайындалган. Кыргызстанда 3 апта катары менен доллар арзандап жатат. Кыргызстанда 3 апта катары менен доллар арзандап жатат. Валюта KG порталынын 25 майдагы маалыматына караганда, АКШ валютасы бүгүнкү күндө 10 тыйынга арзандап, акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 83,35 сом деп бааланууда. Ал эми Улуттук банктын расмий эсебинде 1 АКШ доллары 83,62 сомго теңделип, 0,18% төмөндөгөн. 2020 жылы доллар кескен кымбаттап 69 сомдон 85 сомго чейин жеткен. Жыл соңунда 82 сомго чейин түшүп, 2021 жылдын январында кайра 84,90 сомго өскөн.
Кыргызстанда быйыл 61546 өспүрүм мектепти аяктоодо. Быйыл Кыргызстанда 11-классты 61546 өспүрүм аяктап жатат. Ал эми 9-классты 103414 окуучу бүтүрдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз катчысы Самат Тоялиев Азаттыкка билдирди. Министрлик коронавирус пандемиясынан улам өлкө аймагында акыркы коңгуроо салтанаты онлайн өткөрүү тууралуу буйрук чыгарган. Бишкектеги айрым муниципалдык жана жеке менчик мектептерде азем гигиеналык эрежелерди сактоо талабы менен уюштурулду. Окуучулардын коопсуздукту камсыздоо максатында коомдук тартипти 3391 милиция көзөмөлдөп жатат. Буга чейин ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, таң тосуу жаратылышка эс алууга чыгууга, ресторан, кафелерде кече уюштурууга болбой турганы эскертилген.